Assalamu алейкум жалпыңыздарга. Башталышынан эле адамды жыгытып, анан дагы көпкө чейин кыйнай турган, мүмкүнчүлүгүн дагы жарым-жартылай болбосо такыр эле чектеп кое турган оорулардын бири бул инсульт. Эки түрү бар. Эми ошол инсульт алгандан кийинки абал, жыйынтык жанага карата кандай аракеттерди кылыш керек эки ооз айтып коеюн. Албетте невропатолог мага караганда жакшыраак айтмак. Инсульт алгандан кийин бейтапка жакындары өтө жакшы оң таасир этчү болсо, анын жакшы болуп кетүү мүмкүнчүлүгү ашат. Анан дагы ага пайдасы тийиши мүмкүн болгон 3 сунушту айтып өтөм. Биринчиси бул витаминине бай болгон азыктарды көп колдонуу. Эң пайдалуу нерсе ушул. Анан дагы экинчиси кыймыл аракетти мүмкүн болсо көбөйтүү. Анан үчүнчүсү болсо шириндиктерди, тез сиңе турган углеводдорду мүмкүн болушунча азайтуу. Эгерде ушул 3 шартты аткарчу болсок, буюрса жакшы болуп кетүү мүмкүнчүлүгү пациенттин ашат. Демек, эми витаминине бай болгон 2-3 азыкты санап өтөйүн. Эң көп бул семичкенин ошол чагабыз го, ошондо витамин эң көп саналат. Андыктан ошону колдонуп туруш керек. Даяр чагылганын дагы сатат жада калса, ошону алып жей берсе деле болот. Анан экинчиси бул балык, анан дагы жаңгак. Ушул 3 азыкта витамини эң көп, кошумча брокколиде болушу мүмкүн. Жана башка азыктарда дагы бир аздан албетте бар. Бирок өйдө саналган 3 азыкты мүмкүн болушунча көбүрөөк колдонгонго аракет кылыңыздар. Анан калган 2 шарт албетте шириндиктерди азыраак колдонуу, анан кыймыл аракетти мүмкүн болсо, мүмкүн болушунча көбөйтүү. Ушул 3 шартты аткарыңыздар, буюрса сиздин инсульт алган жакыныңыз мындан аркы жашоосу бир топ оң позитивдүү өзгөрүүлөргө ээ болуп, жашоо деңгээли бир топ көтөрүлөт.